Депутат Мадумаров 5 минут сұранады. Рахмат, 32-ші Мадумаров. Урматтуу коллегалар, мындай сөздөр айтып отпайбы. Ушунча киши виселе колдогон эмеспиз деп ачык айтып коелу. Бул маселе каралып атканда көбүбүз чыркырагабыз. Айыл чарба тармагынан келген депутаттар дагы өкмөт аке сурап атыптыр деп колдоп бергенибизди жаман көрүңүз. Муну ачык айтышыбыз керек да биз. Эми ким ал мезгилде кандай эле Кудай өзү тараза. Ишенбай Дүйшөнбүш башында айтып өттү, энергетика боюнча караганда дагы. Ошондо да чыркырагабыз. Бирок урматтуу коллегалар, дайым эле өкмөт аке туура айта бербейт. Мына ушундай болуп салтына батабыз биз. Азыр биздин арабызда отурган депутаттардан бир топ движениялар жүрүп атат. Ушул тажрыйба станцияларын дагы жоюп, 70 гектар жердин тегерегинде болуп жатат. Мына Аламин районунда. Ушуну да жоюп, элге таратып берип, ошол станциянын жоюунун аракети жүрүп атат. Александр Викторович менен да сүйлөштүк. Мына ушуну калтырып койгола дагы башка ФКЗнын жерине бөлүп берсеңер, эл ошого макул деген. Турдакмын Сулаевичтин маселеси абдан актуалдуу да. Бүгүнкү күндө ошол бизге чарганын кереги жок. Биз мал чарбасын жоюшубуз керек. 1-январга чейин жоготуш керек. Булар калбаш керек. Эскинин калдыгы деп жүргөн киши мамлекеттин идеологу бүгүнкү күндө. Ал кезде вице-премьер. Атайын телевизордон чыгып сүйлөгөн. Чоң жанагы чарбалардын Кыргызстанга кереги жок. Биз жаңы заманда бук силтеп атабыз деп жүргөн. Биз айтып атабыз, папактыгын айтып коюп туруп, ошол кишилерди да жоопкерчиликке тартуу жагын парламент эч бир ойлонбой атат да. Ошол жагын да биз белгилеп коюшубуз керек. Көпчүлүк ошол реформаларды баштаган кишилер бүгүн Кыргызстанды дагы башкарып отурушат. Айыл чарба тармактары башкарып жүрүшүп атат. Бир жерден иштеп кетип, экинчи жерге келгенде атаң көрүп ушундай экен деген көпчүлүк айтышып атпайбы? Жетекчилерден көрүп отурабыз. Элдин арасына чыкканда биз такыр башкача болуп калган экенбиз деген сөздөрдү угуп жүрүп атпайбыз. Көрсө турмуш башкача экен дегендей. Ошондуктан бир гана маселе, биз бул гана мыйзамды ордуна коюп коюу менен маселени чечебиз деген туура эмес, комплекстүү карашыбыз керек. Айыл чарба министрлигине болочу Дөрбай Жыраевдин комитети менен биргеликте тапшырышыбыз керек да. Кандай бизде максат бар? Акыркы мына жакынкы 2 жылдын ичинде айыл чарбасы кайда барат? Эми үчүн казактар келип биздин уйларды, жылкыларды, ойлорду баасын 1,5-2 эсеге чейин көтөрүп барып алып кетип атат. Бул безопасность. Это продовольственная безопасность, как у нас государства. Целенаправленно причем. 10 миллиард тенге целенаправленно бөлүнүп, алар бирге жылга атап койгон жок. 2005 жылга чейин айыл чарбасын көтөрүү жылы деп аталды Нурсултан Абишевич. Бул кайсы жолго алып барат биз? Былтыр 20-22 миңден алган жылкыларыбызды 35 миңден алдырып Казакстанга барып алып калбадык. Бул жагына да караш керек. Ошондуктан жогоруда сүйлөгөн коллегаларды мен колдойм. Кийинки жумага болобу, айдын аягына болобу, айыл чарба маселеси боюнча комплекстүү мыйзамдарды алып келишибиз керек. Жанагы спирт завод эмне бербей атат, кант завод эмне бербей атат дегенде бул жерде жөн эле маселе көтөрүп коюу менен чечилбейт. Кожоюну ким деген маселени коюшубуз керек да. Бизде Кыргызстанда азыр мыйзам аткарылбайт, мыйзам кожоюнга жараша аткарылат. Кант демектен шейкерный завод. Представители средств массовой информации каждый раз поднимают этот вопрос. Почему, если увеличивается производство товаров, почему остро-дефицитным становится шикер на территории Кыргызской республики? Ош областына 180 тонна барып жетип атат ошол шикер. Производится в Кыргызстане. Кто установил лимит такой? Хозяин. А кто хозяин? Прекрасно знаем. Кто давал разрешение на приватизацию? Мы, уважаемые коллеги, мы, депутаты, здесь давали разрешение на приватизацию. Азыр келип эми ошону восстановить этсек, ошону калыптандырып алсак, кто давал разрешение разрушить великолепнейшее опытное хозяйство? Мына ошондуктан биз маселени түбүнөн карашыбыз керек. Комплекстүү карайлы дагы тапшырма өрөспөй болочудун көрүп, айыл чарба боюнча комитетке бүт айыл чарбасына тийиштүү маселелерди пакети менен ушул жерде алып келип министр айтыш керек. Биз мондай кылсак айыл чарбасы момчу өсөт, мындай кылсак ушунча зыян тартабыз. Рахмат. Рахмат.